Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы аскерлердин элитасы катары саналууга толук укуктуу. Чегара тарамдары ар убак көчүрмөн кызметте туруп, ар дайым көчүрмөн даярдыкта болушат. Дал ушул чегарачылар душман соккусун алгачкылардан болуп кабыл алышат. Биздин эгемендүү жаш мамлекетибиздин тарыхында чегарачылар тарабынан жүргүзүлгөн көчүрмөн аракеттер жөнүндө жазууларды тарых барактарынан көп кездештирсе болот. Чегара кызматындагы эң атактуу, ошол эле учурда көздөн далдоо жүргөн бул бөөрү атайын даярдыктагы бөлүктөр десек болот. 1999-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин курамына кирген чегара кайтаруу башкы башкармалыгы атайын чалгындоонун өзүнчө топторун өз курамында ачып, кийинчерээк алар атайын багыттагы өзүнчө топтор болуп кайрадан аттары өзгөртүлгөн. 99-жылы Баткен окуяларынын башталышы менен түштүк региондордо Баткен, Айдаркен, Исфана атактары негизделген. Ошо негизделгенден баштап эле ыкчам, ыктыярдуу разведчиктер керек болгондуктан биринчи ар бир отрядка ОГСРлер ошол кезектеги жетекчиликтин чечими менен ачылган. Эң биринчи командирлери болуп Баткенде полковник Жарков, младший лейтенант Кожошев, алда кийин полковник болду. Айдаркенде командир болуп дайындалган. Атайын чалгындоочу өзүнчө топтордун негизги өзөгүн Афганистанга барып, улуттар аралык милдетин аткарып келген. Биринчи Баткен окуяларынын жүрүшүндө мыйзамсыз куралданган бандалык түзүлүштөрдү жок кылууга катышкан аскер кызматчылары түзгөн. Булар өз ишинин жогорку деңгээлдеги устаты, согушта бышкан, тапшырмаларды кырдаалдын бардык шарттарында аткарууга жөндөмдүү аскер кызматчылар эле. Атайын чалгындоочу өзүнчө топтор бөөрү атайын багыттагы бөлүктү түзүүгө негиз болду. 2002-2003 жылдарга карата Кыргызстанда мамлекеттик чегаранын бардык тилкелерин кайтарууну камсыздай алган чегара коопсуздук тутуму калыптанган эле. Кыргызстандын мамлекеттик чектеринин бардык периметри боюнча чегара мейкиндигин калыптандырууда алгылыктуу иштер аткарылып, органдарды жана аскерлерди материалдык техникалык жана ооруктук жактан камсыздоо механизми иштелип чыгып, ченемдик укуктук база активдүү өркүндөй баштаган. Бөөрү атайын багыттагы топ үчүн жашыруун жалгыз аяк жолдорду, ок дары сакталган көмүскө жайларды, аткезчиликке бөгөт коюу, баңгизат ташуу жолдорун, ошондой эле мамлекеттик чегараны бузуучулардын болжолдуу багыттарын издөө жана аныктоо боюнча атайын тапшырмалар аныкталды. Бөөрү атайын багыттагы бөлүккө ар убакта өтө жогорку чектеги талаптар коюлуп келген. 2002 жылдын аягына чейинки аралыкта түштүк чегара отряддарынын составында болгон отдельная группа специальной разведки ОГСР деген подразделениялар өзлөрүнүн штаттык негиздеги тапшырмаларын аткарып, мыйзамсыз куралданган банд формалар келип кандай бүлгүн салгандыктарынын кесепеттерине бөгөт коюу максатында өзлөрүнүн көчүрмөндүк даярдыкларын жүргүзүп келишкен. Ошол кезде бийик тоолуу аймактарда жана куралсыз топтордун кирип келе турган ашууларында салгындоо иштерин жүргүзүп, көптөгөн чоң иштерди аткарышкан. Чегарачылар гана күч колдонуу ыкмалары менен дипломатиялык ыкманы билгичтик менен айкалыштырып, дипломатияга басым коет. Бирок ошол эле учурда моралдык, дене тарбиялык жана аскердик өңүттөн алганда күчтү байкатпастан, көрүнүскө пайдаланып маселелерди чече алышаарын моюнга алууга туура келет. Чегарадан мыйзамсыз өтүп кирген куралчан бандиттик топту жок кылууда Кадамжай районунда 2006 жылы 12 майда Бөөрүдө көп жыл кызмат өтөгөн капитан Экышев Курманбек куралдуу кагылышууда душмандын огунан каза болгон. Түштүк жергесинде июнь коогалаңында 2010 жылы кары картаңдарды, аялдарды жана балдарды, ошондой эле тагдырдын жазмышы менен ошол тапта Ошто шаар ичинде кооптуу жайларда калып калган 3000ден ашуун чет элдик жарандарды таап, коопсуз жайга аларды алып чыгуу,
Андан кийин аэропортко коштоп баруу Атайын багыттагы Бөөрү бөлүгүнүн жоокерлерине гана ишеним артылып, ал ишти ошолорго гана тапшырышкан. Куугалаңдын биринчи күнү Сулайман тоонун үстүнөн белгисиз куралчан адамдар коркунуч жаратып, Бөөрү Атайын багыттагы бөлүктүн өздүк курамы тоонун үстүн тазалап, шаарга коопсуздукту камсыздап берген. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин 2014-жылы Бөөрүнүн жоокерлери мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги Головной жерлигиндеги курал колдонулган чыр-чатакты чечүүгө катышкан. Аскер бөлүктүн көптөгөн аскер кызматчылары көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга арзышкан. 19-жылы дагы куралдуу кагуушуулар болду. 21-жылы, 22-жылы аябай бир кандуу, чоң жаңжалдар чыгып кетти тилекке каршы. 2022-жылы бир күндүк согуш болуп кетти деп да айтсак туура болуп кетет. Анткени курал жарактын оор калибрдеги, чоң калибрдеги курал жарактын баардык түрү колдонулду. Авиациялык толук колдонулду, алыс атуучу артиллериялык тиш чаманын баардыгы колдонулду. Курмандыктар дагы өтө көп, жарадар болгондор дагы өтө көп, үй жайын таштай качкан качкындар дагы өтө көп, аябай чоң апаат болуп кетти да. Кыргызстан мамлекетинде улуттук коопсуздук кызматында Альфа антитеррор деген чоң, бул коопсуздукка тиешелүү болгондон кийин биздин Кыргызстандагы куралдуу күчтөрдө аларды жумушка алган күндөр болот. Ошонун ичинен өзгөчө өзгөлөнүп турганы бул Атайын Бөөрү отрядынан барган офицерлер, жигиттер абдан көп дагы алардын жогорку деңгээлдеги даярдыгы, экинчиден аскердик устаттарды билүү менен бирге тарбиясы, ушунчалык тартиптүүлүгү көрүнүп турат дагы. Мына бүгүнкү күндө ушул Бөөрү отрядынан бир нече деген офицерлер ушул Альфа антитеррор тобунда кызмат кылышып, Кыргызстандын коопсуздугун, стабилдүүлүгүн сакташ үчүн терроризм, экстремизм, жогорку деңгээлде уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө чоң салымын кошуп, коркпой дайыма биринчи позицияда жүргөн учурлар кездешет. Түзүлгөн мезгилинен бери Атайын багыттагы Бөөрү бөлүктүн өздүк курамы Атайын чегара операцияларына, террорчулукка каршы машыгууларга, анын ичинде эл аралык масштабтагы машыгууларга катышып, күжүрмөн даярдыктын жогорку деңгээлин ар дайым даңазалап келишкен. Ондогон жылдар бою өлкө ичинде күч түзүмдөрүнүн арасында өткөрүлүп келген ар кыл турнир мелдештерде татыктуу байгелүү орундарды ээлеп, сый-урматка татып, кесиптештеринин арасында аброюн жогорулатып келишкен. Бөөрүнүн жоокерлери башка өлкөлөрдөгү өз кесиптештеринен бир кадамда артта калбайт деп да айтсак аша чапкандык болбойт. Бөөрү жоокерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн ар дайым чет элге атайын курстарга жөнөтүү да уюштурулуп келген. Мурун аскер бөлүктө чегара отрядтардын курамында жүргөндө буларда өздүк куралдар менен камсыздалып, стрелковый вооружение менен камсыздалган болчу. Бүгүнкү кезде болсо өзгөчө Атайын багыттагы отрядтар артиллерия, бронетехника жана башка чоң курал жарактар менен да камсыздалган. Эмнегенде ар кандай кырдаалда даярдык болуп, жана ошого туруштук көргөзүш үчүн курал жарак менен камсыздалып иш-чаралар жүрүп атат. Буга өзгөчө Раштык Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нуркожоевичке жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси төрагабыз генерал-лейтенант Ташиевке. Эмнегенде азыркы кезде жаңы аскер кызматтагы жаңы түрдөгү заманбап курал менен камсыз болуш керек. Бөөрүнүн жоокерлери бул күжүрмөн тапшырманын бардык шарттарына күнө алган. Жетекчиликтин буйруктарын эске алуу менен Атайын операциянын жүрүшүндө чечим кабыл ала алган аскер кызматчы болот. Тапшырманын ийгиликтүү аткарылышы аскер кызматчынын жеке даярдыгынан жана бул бөлүктүн бардык жоокерлеринин биргелешкен ырааттуу аракетинен көз каранды. Чыныгы согуштук кырдаалга жакындашкан шарттарда машыгуу менен жоокерлер жогорку күжүрмөн чеберчиликке жана моралдык психологиялык туруктуулукка бышат. Дене тарбиялык жактан чыйраактык менен чыдамкайлык көндүмдөрүнө ээ болушат. Мамлекеттик чегарадагы кырдаалды эске алуу менен бөөрүлөрдүн күжүрмөн тажрыйбасы жетишээрлик деп ишеним менен айтууга болот. Балдар ушундай тандалабы же бизде кыргыздын өзүнүн характери ушундайбы? Мага бул суроо ойдон калат. Бирок биздин аскерде кызматкерлери көпчүлүгү ошондой эгерде мекенибизге сыноо туулса,
баардыгын байкасак ичинде мындай өзгөчө бир сезим жатат да. Эмнеге деген суроо бар ичинде ар бирөөнүндө. И ошол суроо бизди мекенибизди коргогонго, ошол характер, өзүбүздүн кызматтык милдетибизди аткарууга алга түрткү болуп турат. Чегарадагы күжүрмөн биримдик бөөрүлөр үчүн куру сөз эмес. Бул алардын өмүрү жана жашоосу. Кызматтан ардактуу эс алууга кеткенден кийин дагы иштеп жаткан жоокерлер менен ынтымакта, тыгыз байланышта болушат. Кырдаал урчуса ар тараптан жардам көрсөтүүгө даяр турушат. Бул азаматтардын алдында алардын чыдамкайлыгын жана эрктүүлүгүн сынакка алчу али көп атайын жана күжүрмөн операциялар турат. Эр жигиттер үйлөрүнө буттарын тарта албай чарчап кайтышкан күнү көкүрөктө өз милдетимди так аткардым деген сезим болот. Алардан бир оозда арыздануу укпайсыздар. Бирок эгерде 5 мүнөттөн кийин кайсы бир тапшырманы аткаруу буйругу түшсө, алар аны кынтыксыз аткарууга даяр болушат. Себеби алар чегарадагы атайын багыттагы бөөрү. Алар үчүн аткарууга мүмкүн болбогон тапшырма жок.